Бул үрөй учурган окуя былтыр Соклук районунда катталган. 2 жашар Игорду чоочун адам сабап, кулактары башынан жаракат алып, денесиндеги гөгала менен ооруканага түшкөн. Ал жаран баланы ага чейин жарым жыл уур токмокко алып сабап турган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, Александр Самаркин аттуу жаран 5 жылга эркинен ажыратылган. Бул чечимге макул болбой тиешелүү мекемелерге кайрылып чыкканын айткан Игордун чоң апасы учурда Орусияда. Небересин айоосуз сабаган зөөкүргө бул өкүм өтө эле жеңилдик кыларын айткан Наталья Едгарова президент кол койгон мыйзамга ылайык зөөкүр жазасын алат деген үмүттө. Самаркину присудили 5 лет общего режима. На данном этапе сейчас сторона... Айыпталуучу Самаркин жалпы режимдеги колонияга 5 жылга гана соттолду. Ошондо дагы анын жактоочусу бул өкүмдү жокко чыгарууну өтүнүп, апелляциялык арыз менен кайрылган. Мени президент балдардын жыныстык кол тийбестигине, өмүрүнө жана ден соолугуна каршы аракеттер үчүн күнөөлүүлөрдүн жоопкерчилигин күчөтүү боюнча мыйзамга кол койгону кубандырып жатат. Мен бул зөөкүр мыйзамдан качып кутулбай жазасын алат деген ойдомун. Кыргызстанда кичинекей Егор туш болгон тагдырга кабылгандар жыл сайын өсүп жатат. Тилекке каршы зомбулукка, өзгөчө ыдык көргөн балдардын психикасы бузулуп жатканы өкүндүрөт. Бул учурда алар менен психиатр, дарыгерлер иш алып барат. Ошол учурда дарыгердин жардамы ата-энелерге да бирдей сунушталат. Дарыгерлерге ар кандай себептер менен кайрылгандар арбын. Психологическая поддержка, значит, не только ребенку, но и родителю. Зомбулукка кабылган балдарды коомго аралаштыруу татаал. Балдары ата-энелери менен кошо жардам беребиз. Себеби бала үй бүлөдө жашоосун улантат. Алар биз берген сунуштарды карманышы керек. Көп учурда балдар коркуп калышат, психикасы бузулуп, уйкусу качат. Биз психологиялык колдоо көрсөтөбүз. Айрым учурда дары-дармек дагы жазып беребиз. Өкүнүчтүүсү жашоосундагы жагымсыз окуя баары бир баланын жашоосунда из калтырат. Ошондуктан жапа чеккенине карата ар ким ар кандай убакыт дарыланат. Мындан улам мамлекет башчысы өзгөртүүлөр киргизилген кылмыш жаза кодексине кол койду. Мыйзам балдарды коргоо жаатында реформаларды ишке ашыруунун алкагында кол коюлган жана жыныстык кол тийбестигин коргоого болгон укуктарын, ошондой эле балдардын өмүрүн жана ден соолугун кылмыштуу кол салуулардан коргоону камсыз кылууга багытталган. Зордук зомбулуктун өзүнүн бүгүнкү күндө 3кө бөлүнөт. Бул болсо физикалык зордук зомбулук, сексуалдык зордук зомбулук, анан кийин психологиялык зордук зомбулук болуп. Негизи зордук зомбулукка кабылган балдардын баягы статистиканын негизинде ата-энесинин бүгүнкү күндө көзөмөлсүз калган балдар тарабынан көп жүргүзүлөт. Бул болсо бүгүнкү күндө анын ичинен жанагы миграцияда жүргөн балдар да кездешет. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө туугандары тарабынан баягы камкорчулукка алган балдар да кездешет. Мыйзамга ылайык балдарга карата зомбулук кылгандар өмүр бою эркинен ажыратылат жана мунапыс берилбейт. Эң аз дегенде 25 жылга кесилет. Кылмыш жоопкерчилигинен да бошотулбайт. Нургүл Жумабекова, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.